Ушул жашка келип подкаблучник болуп калам деп жети уктасам түшүмө кирбептир. Бирок башка түшсө байтал жорго деп өзүм сороттум дагы. Кызмат кылсам балдарымдын апасына кызмат кылып атам деп өзүм соротуп, балдызым турмушка чыгып аткан экен, келинчегим экөөбүз пәтер алган жөнөдүк. Пәтер тандабай эле аялдардан уялып четирээк турсам, шеф кол менен ымдады эле, өзүм билип эле себетти көтөрүп жанына бардым. Бирок пәтер саткан эже бир аз тартымды окшойт. Кээ укам, жардам берейин, сен жакшы бала экенсиң деп мени чекее койду дагы. Эже өзү тандаш берди. Бирок дагы эле жүрөгүм зырт деп турду, анткени жеңер кол менен ымдап калышы мүмкүн эле. Хорошо деп магазинге кирдик, жакшы конфеттерден тандадык. Шефтин аркасынан ушундай тыпылдап кызмат кылып атканымды көрүп, магазинчи сатуучу дагы айтты: "Дамир интернетте зыңкыйып көрүнгөнү менен биякта өзүбүздөй эле экен да братан" деп койду окшойт. Өзүмдүн акчама 2 штук банан алайын десем, себеттин акчасынан кызганып, кой, себетим толбой калбасын деп банан албай чыгып кеттим. Акыры анан кийин себетти колдору менен толтуруп берейин деп сонун кылып тудей мудей мындай шоколад-макалаттын баардыгын тиздек габарит кылып чоңойттум. Шыпылдап кызмат кылып атканымды көрүп, нарактан тандырда самса жаап аткан акам келе калды. "Дамке, сени интернеттен көрөбүз укам, сени урмат кылабыз, сыйлайбыз. Кел сага жардам берейин" деп өзү себетти байлап бечара сылык болуп жардам берди. Бирок шеф дагы бир ымдады эле, "Өзүм кой, өзүм ордун билейин дагы, себетти до конца байлайын, ушунча кылдым. Дамке, эрдик кылсаң сүрө кыл" деп себетти өзүм байлаштым. Акыры анан кийин машинаны айдадым, кайын журтка жол алдым. Кетип атып ойлондум: "Дамке, ушул видеону адамдар көрсө, подкаблучник акелерим көрсө, не деп ойлойт? Бизди шылдыңдачы эле өзүнүн башына келиптир десе керек" деп койдум. Бирок эң жакшысы, кайнатам өтө эркек адам. 2 пияла чайды өзү куюп мага кызмат кылды барсам. Ушул чайды ичкенден кийин кызына кылган кызматтын баардыгы эстен чыгып кетти. Кой, ордун билейин деп сыртка чыгып, кайнелериме жардам берейин деп отундарын нары кылыштым, бери кылыштым. "Үстүңүз чаң болот, жезде туруп бериң" деди, чекеге турдум. Мындай карасам баардыгы уже нито көз менен карай баштады. Отуруп анан кийин карасам 21 000 сомго алган союшун карап, ушу араша эмес экен деп бир карап койдум. Анан тип аксакалдарга кулак салсам: "Кимди шайлайсыңар бүгүн? Ким өтөт? Ал өтөт, бул өтөт" дей баштады эле. "Кой" деп шайлоого кетип калдым.